Рахмат, кейінгі сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичте. Мадумаров, бүтін Қырғызстан. Урматтуу Каныбек мырза. 31 жылдың içinde 20 министр екенсіз. 28 жылдың içinde 15 министр болып тұр. Соңғы 2 жыл 4 айдың içinde 5 министр екенсіз. Ошол 20 министрдің барына президент мектептегі ата-энеден акча чогултууну токтотуңуз дегенде бүгүн токтотобуз дейт. Бүгүн токтотобуз дейт. Кече сиз дагы токтотобуз дептирсиз. Кантип деп айтыңызчы. Бир маселени 4 багытка бөлсөк, президент мынтип айтты. Мектептерде жана чарбалык инвентарь деп коет. Жууп тазалаганга кете турган бор, швабра, тряпкалары. Орточосунан 50 000 сом кетет экен бир жылга. Президент мен өзүм фондусам берем деди. Эсептеп чыктык. Негизинен эң татаал райондорго, бул албетте билесиздер Баткен, Нарынга, анан аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, муну Акылбек Сөмбөчүнүн эсеби боюнча 220 000 ашык үй-бүлө, таптакыр ошол үчөөнөн бошотолду деп атабыз. Биринчи күнү бул боюнча мен президентке өзүмдүн баяндамамды жөнөтөм, азыр даярдап атышат. Экинчи багытта статьяда каралбаган жагдайлар бар. Кароолчуга төлөш керек, мектептин коопсуздугу бар. Мектепке инвентарь алабыз деп атат, жаңы доска алабыз деп атышат. Үчүнчү, кээ бирөөлөр кошумча тамак, жана башталгыч тамак ашка кошумча берели, сапаттуу үссүн дегендер бар. Аларды ушул суммадан ашырбашыңар керек деген квотаны коюп, бирок аны ата-энелер ассоциациясы, айылдык кеңештин депутаттары, айылдык коомчулук, мугалимдер чогуу контролдошо да, биз ошонун порталга киргизип, ал дайым электрондук болот, канча акча түштү, ким кетти, кимден түшөт ал акча? Ошого ыктыярдуу түрдө айылдык мектептер макул болгон сумма. Кечиресиз, токтоңуз. Сиз депутат катары эле сүйлөп атасыз. Ыктыярдуу деген бар эле ыктыярдуу берип атат да. Мындай да, сиз абдан жакшы билесиз, статьяда каралбаган бюджеттер бар. Аны кантип мектептин директори чече алат? Кароолчуга жок болсо, силер аны бюджеттен карап бербесеңер, мектепти ким кайтарыш керек? Жок, силер сурагыла да. Суранып, сиз айтканда 31 жыл суранып келип ала албаган, бүгүн аларыма күмөнүм бар. Өкмөт суранган бюджетти мен бекитпей койгон парламентти көрө элекмин. Макул сурана алалык мен сынбайчы. Сиз бир жолку бир мисал келтириңизчи, өкмөт бюджет сурады, парламент колдобой койду деп. Барбы ушул 32 жылдын тарыхында? Мен сиздерге биринчи жолу келип атам өкмөттүн атынан. Жок. Мына ушинтип башталат. Акырын башталат. Мына эми азыр айттыңыз, ыктыяры менен төлөсө. Жок, ата-энелер макул болуш керек да ошого. Макул да бүт бар. Макул болбосо баласын кызын чыгарып коет эшикке. Мында кылып сөз менен ойнобой кылады. Калп сүйлөбөй кылады. Бизде граждандык коом күчтүү эле. Мына. Айылдык кеңештин депутаттары деген бар. Мен окуп калдым. Мектептеги ушул акча жыйнаган токтотуңуз десе, бүгүн токтотом дегендей болгондой жоопту уктум да, мен окудум. Мен сиздин суроого үчүнчүсүн да толук жооп берип коеюн. Үчүнчүсү өнүгүүгө кетсе деп атабыз. Себеби Ысыкөлдө Ысыкөл фондусу бар, Нарында Кумтөрдөн түшкөн фонд бар, Жалал Абадта, Аксы, Чаткалда Алтын кени бар, Чүйдө Алтын кени бар, жер үй бар. Ошолордон ашып кетсе бир жылга, жана сиз айткан, экөөбүз айткан кароолчуга тамак ашка кошумча берүү үчүн жана инвентарь алыш үчүн 3-5 миллион сом кетет экен. Биз ошолордон сураналы деп атабыз. Суранбагылар, мыйзам жолу менен киргизгиле. Жок, ошон сураналы деп атабыз. Макул, сиз министр экенсиз, 20-чы, сизге ушундайга барат экен. А 21-чиси келсе эмне болот? Баары мыйзам менен болуш керек. Мыйзам менен тыюу салыныш керек. Мына биз азыр мугалимдердин саясий компанияларга чакыруусуна тыюу салдык. Шайлоо, референдум дегенде мугалимдерди көчөгө кууп чыкканга тыюу салдык. Ошол берене менен. Ушул сыяктуу ата-энеден акча жыйноо ар кандай шылтоо менен табылат ал. Анан айтасыз өз эрки менен бир тыйын бербейт бирөө. Баласын же кызын тургузуп коюп, класстын алдында уят кыласыңар. Ыйлайт. Келип анан атасын кыйнайт, апасын кыйнайт. Береле бер, жалгыз калыптырмын деп. Ушуну кантип тыясыз деген маселе коюп атам мен.
Мен негізін айттым, президент айтқан мәселе финансы чешсе, бірінші сентябрьге қарата жаңағы 3 мәселені тие алабыз. Біріншіден ең татал шекараға жақын жайғашқан аймақтарда таптақыр жоққа шығады, және үшеуіне чоғылту бойынша. Екінші, кедей үй бүлелерге жардамға мұқтаж өлеге тақыр жоқ. Бөлегі финансылық бұлағы жоқ тұрса, мен еш уада бере албаймын аға. Мына ушундай болуш керек да, мен убада бере албайм деш керек анда. Себеби 2 айдан кийин жолугабыз кайра. Анан Мадумаров 10 жылдан бери баллон системасынан кайтып, совет системасына кирели деп жарыя салып келди. Бардык тепкиге калып кеттим. Кече Путин ушуну жарыялап койду эле, Кудай берип калды. Мына жигиттин жигит экен, адам экен деп. Сиздин пикириңиз кандай? Негизинен 3 бөлүмдөн көрүп атам. Биринчи, биздин адамдар ошол Францияда магистратураны бүткүлгөн кыргыз кыз кантип педагогиканы башкарыш керек боюнча адис экен, магистр экен. Ал Кыргызстанда кыдырса, андай метод Мадаминовда бар экен. Оразалы Сейдилхановда бар экен. Алар бүгүнкү күндүн таласта бар, Аманашвили деген. Бүгүнкү күндүн эң чоң педагогтор ушул 3 киши да. Биз тыштан үйрөнбөйлү, ушул 3 кишиден үйрөнбөйлү. Ошол методдор мага жагат. Биринчи. Экинчи, советтик педагогикада чоң тажрыйбасы бар. Аны далалы. Үчүнчү, бүгүнкү күндө дүйнөлүк жетишкендиктери бар өлкөлөр бар. Аларды биз кийинки чоң парламенттик отурумда айтабыз. Алардын тажрыйбасын эске алалы да. Мисалы үчүн Казакстан 18-жылы баштады эле, 5 жылда үзүрүн берип баштады. 3 негизги бөлүктөн: улуттук тажрыйба, советтик тажрыйба, дүйнөлүк тажрыйба. Ошондо кандай болот? Ошондо биргелешкен модель. Совет системасына. Кыргызстандын өзүнүн билим берүү модели чыгат. Аны сиздер менен бирге талкуулап, ойлоп, мыйзам актысы катары кабыл алабыз. Алар сиздердин катышууңуздар менен кабылданат. Жакшы, азыр билим берүү министрлигинин бюджети канча экен? Жалпы Кыргызстан боюнча билим берүүгө кеткендиги 49 миллиард 500 миллион сом. Эгерде акыл өксөнбөй убада кылган завуштарга, директорге кошумча берсе 50 миллиард болот. Бирок биздин аппараттыкы 123 миллион сом. Менин колуман келе турган, кол койгон акчам ошо. Калганы ар бир статьяда каралган. Сиз айтып аткан жолго түшүш үчүн канча каражат керек? Кайсы жолго дейсиз? Баягы үчөөнү бириктирип бир жол кылабыз деп аткан. Аны эсептеп чыгыш керек, аны чоң функционалдык анализ керек, ага мен азыр жооп бере албайм. Сиздин алдыңыздагы министр эмне себептен кетиптир? Кызыккан жоксузбу? Мен так билбейт экенмин. Алмаз Акунжанович барбы ушул жерде? Ким жооп берет экен ушуна? Себеп ошо кишини бекитип атканыңызда да айтканда, жападан жалгыз бүтүндөй практик тажрыйбасы ушундай ашып ташып батпай аткандан ушул жерге алып баратабыз деген да. Не болуптур ушул 4 айдын ичинде? Алдап койду? Ким барбы мындай бир жооп бере турган? Убактыны токтоткула жигиттер, мен кайталап берип атам тактап. Сурооңузду айтыңыз, Атакан Кимсанбаевич. Убакытты жылдырбагыла да анда. Алмаз Акунжанович, 4 ай башта 19-чу билим берүү министрин сунуштап атканда айттыңар эле да, бул практика экен. Мындай практика убакытты токтоткула дейм, жигиттер. 30 секундта турган токтотуп тургула ошону. Аябай сонун мындан өткөн бир талапкер таппайдык дегендей мүнөздөмө бердиңер эле. Эмне үчүн 4 айдан кийин аны бошотуп атасыңар? Саламатсыздар, дагы бир жолу урматтуу депутаттар. Мына мурунку министр Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович. Эми бул президенттин укугу, анан президент чечти, аны барыңыздар көрдүңүздөр. Ошондуктан ал мага эгер туура көрсөңүз мен комментарий кылбай эле коеюн. Кыла албайм да. Рахмат.
Адахан Кимсанбаевичтин 12 секунду жок болуп кетти, ошо 12 секунд берип койгула. Жок, сизди ушул толук кандуу жооп берет деп жиберди да. Ушундай суроо пайда болот да. Биз коюп атканда мактайбыз дагы, анан кетиргенден кийин бата кылып коебуз дагы, бара бер деп коебуз. Эмне үчүн кадрлар менен мындай мамиле болбош керек да. Туура айтасыз, кадр менен баягы аябай кыйын экен. Анда эле барыңыздар сезип атасыздар. Бардыгы эле президент эле ою ошол реформалар жасап батараак жылсак экен деген ой менен да. Ана сиздер деле оюңуздар ошол. Ошондуктан кандай капасышты колдоп бериңиздер. Рахмат.